эмнеге элдин баары ККМге каршы чыгып атат, вы враги народа деп комментарийлер жазып атат. Көп комментарийлерди 2 күндөн бери окуп атам дагы. Анан кийин ошого мен эмнеге ККМге каршы экенимди айтайынбы? ККМге каршы болгон себебим ай сайын, 3 ай сайын, жыл сайын отчет тапшырыш керек. Отчетту тапшырган оңой эмес. Отчетту тапшырыш үчүн мен бухгалтер жалдаш керекмин. Анткени мен бухгалтер эмесмин. Мен аны түшүнбөйм. Анан кийин мен жаш болуп еще где-то что-то үйрөнүп алам. Бизде деген продавецтер, көбүнчөлөр возрасте адамдар отурат. Аларга тапшырыш аябай тяжело. Мен канча айдан бери налоговыйда жүрөм. Налоговыйга кириш оңой эмес. Налоговыйга барасың таң атпай 9-да очередь аласың. Ал очередиң саат түштө 2-де жетет. 12-де жетет, 2-де жетет. Сен отурасың ошакта күтүп. Анан кийин бир окошкага кирдик. Мону кандай кылам, мен деген мончу керек болот, тынч керек болот деп сурай берсең, там сидят люди наглые, сотрудники, очень грубые люди сидят там. Мен со стороны карайм да, как бабулям даже относятся, они вот так относятся. Бир окошкадан экинчи окошко жөнөтөт, үчүнчү окошкадан төртүнчү окошко жөнөтөт. Ушинтип эле анан мен каждыйга баягы вопрос, мен мону кандай кылам деп түшүндүрүшөт, албак апаларчы. Түшүндүрсө, окошкадагы адамдар, жанакы баягы налоговыйда сотрудниктер, вот бейсиңерби деп мондай отношение кылат. Тигилер жарымын түшүнүп, жарым түшүнбөй кетишет. Элестетип атасыңарбы? Анан кийин баягы соода жерин таштап коюп, биз байкуш продавцы жүрөткөнбүз да. Эрте менен барып түшкө чейин бир күндө бүтпөгөн ишти 2-3 күн ошол жакта налоговыйда отчет тапшырып. Ошодон эл качып, отчет тапшыргысы келбей, патентке калтырып койгула деп атат. Же болбосо государство силер биринчиче, прежде чем какие-то новшества вот такие вносить, силер, пожалуйста, биринчи сотрудниктериңерди үйрөтүп алгачы, элементарно бир логин, пароль алыш үчүн мен тети налоговыйга 3 күн бардым. Анткени логин, пароль сурасаң айтат да, мен сага бергем деп. Берсеңиз мен кайра келет белем деп. Кайра бардым. Барсам бир логин, пароль берет. 2 кабинетте 2 отчет тапшырыш керек экен. Анан кийин аны көтөрүп бухгалтерге барсам, бухгалтер экөөнү алып кел деп жөнөтпөдүм беле дейт. Ёп твою душ деп кайра кетесиң налоговыйга. Налоговыйга айтасың, мен экөөгө келген турбаймынбы деп. Короче, ушундай укмуш каша болуп аткан кези азыр налоговыйда. Же болбосо сотрудник как своих учите, үйрөткүлө, нормальный отношение адамга кылсын. Ошондо, может быть, биз өтөбүз ККМга.